25 мартта Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев жол эрежесинин айыппулдарын арзандатуусун сунуштады. Кымбатчылык мезгилинде туш келген коопсуз шаар долбоорунун айыппулдарына айдоочулар наразы. Мында айыппулдарды кыскартуу бардык категорияларга тиешелүү эмес. Одоно мыйзам бузгандардын айыппулун төмөндөтүү керек дейт эл өкүлү. Эң негизги биздин максат биз ошол эреже сактоо тартибине орнодук да. Эми азыр вакыт келди, учур келди деп ойлойм. Келиңиздер, мына штрафтарды азайтайлы. Эгер сиздер принципиалдуу макулдугуңузду берсеңиздер, биз анда мыйзамга өзгөртүү киргизели. Мен жанагы мас болуп айдап жүргөн категорияга эмес, кызыл менен өткөн категорияга эмес, башка категорияларга азыр азайтайлы. Анан эң негизгиси мына пеня деген нерсе болбойт экен. Алмазак Мунжанович. Бул адам ансыз деле кыйналып араң ошону төлөйм деп келсе, очойтуп пеняны эки эсе дагы пеняны кылып коюп атабыз да. Кайгыл кызматынын өкүлдөрүнүн берген маалыматында 3 ай аралыгында 20 миллионго жакын айыппул салынган. Бирок 5 миллиону гана төлөнүп, калган төлөө аткарылган эмес. Төлөөгөн айдоочуларга өз убагында төлөөсө анда унаасы айып короого коюлуп, айыппул 2 эсеге жогорулашы мүмкүн. Мыйзам бузгандар өз убагынан мурда төлөсө 50%га чейин жеңилдетүүлөр каралган. Элдерге ыңгайлуу болуш үчүн 1000 сомго кылып түшүрүп берилген. 500 сом. Эгер почта аркылуу төлөнсө, ошол 525 сом төлөнөт да. Бул албетте элдерге жакшы. Бирок ошол эле учурда кыянаттык менен пайдалангандар бар. 500 сом төлөп коем да деп атып, ошол 1000 сомго ашып кетип, аны тууну 2000 болуп кеткен учурлары бар. Ошо элдер алдын ала төлөп койсо жакшы болмок да. Инспектордун айтымында бир апта жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгында Кырчатиге чукул айдоочу күбөлүгү жок катталган. Алардын арасында айдоочулук күбөлүгүн алган эмес жарандар да бар. Аларга 5500 сомдон айыппул салынган. Өз убагында төлөнбөгөн айыппулдарга туумдар кошулуп, сумма 2 эсеге көтөрүлөт. Мында айыппулдарга айдоочулар наразы. Биздин экономикага жараша, биздин жашоо шартка жараша, биз мамлекетте да айлыктарга жараша бул көп болуп атат да, негизи көп. Бул дегенimiz штраф негиз салбай коюш деген эмес, просто анын көлөмүн азайтыш керек да, эл көтөрө албай атат да, айла жок төлөп атат бардыгы. Айласы жок да, айла кантип төлөп атат, аны элге действительно оор келип атат да. Ал эми токтотконго, остановканы жана токтотконго ушундай штрафтарды 3000 сом, 1000 сом салып коюп атышат да. Азыр эми Кыргызстанда көрүп атасыздар 35-40% мындай эмгекке жарандуу жарандар көпчүлүгү жумушсуз да. Адамдардын чөнтөгүнө оор келет да. Ошо мен ойлойм, эми бир аз 50%га түшүрүп койсо, бардыгын эмес, көпчүлүгүн. 2019 жылдан 2021 жылдын март айына чейин 2 миллион 216 миң ирет жол эрежесин бузуу фактысы катталган. Анын ичинен 1 миллион 440 миңдей учур боюнча айыппулдар төлөндү. Ал эми коопсуз шаар долбоору ишке киргенден тартып айдоочулардан жалпысынан 1 миллиард 575 миллион сомдон ашык каражат мамлекеттик бюджетке түштү. Мындай маалыматты жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыгы коомдук кеңештин жыйынында берди. Ал эми коопсуз шаар долбоору ушул жылдын аягында Ош шаарында ишке киргизилери күтүлүүдө. Гүлнара Бибулла кызы, Марыфбек Шакиров, Ош Бирим жаңылыктары.